Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Куттуктоосунда Отунбаева Жапаров өлкө өтө оор социалдык жана экономикалык кризиске туушугуп турган кезде келип жатканын белгилеп, анын жетегинде алдыдагы жыл чоң бурулуштардын жылы болооруна ишенимин билдирген. Учурда элдин үмүтү жана келечекке болгон ишеними сиз менен байланышта болуп турганын өткөн шайлоонун жыйынтыгы таасын көрсөттү. Шайлоочулардын басымдуу бөлүгүнүн добушуна ээ болдуңуз. Алдыда татаал реформалар турат. Менин терең ишенимимде ар бирибиз өткөн мезгилдин кыйынчылыктарын түшүнүү менен колдоо көрсөтө алсак гана ийгилик болот. Элибиз жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт эмеспи? Коомдогу баардык күчтөрдүн башын бир максатка бириктирип, бир багытка баштоого дареметиңиз жете турганына, сиздин жетекчилик менен Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30-жылы чоң бурулуштардын жылы боло турганына ишенем, деди экс-президент Роза Отунбаева. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу даарыланууга муктаж. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында мурдагы президенттин омурткасынан 2 грыжа табылгандыктан ал көпкө чейин отура албайт. Мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жошов Атамбаевка операция талап кылынабы же жокпу? Дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок анын саламаттыгын жакшыртуу үчүн толук кандуу даарылоодон өтүшү керектигин кошумчалады. Алмазбек Атамбаев саламаттыгынан улам 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч беришкен. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева пандемиянын күчөгөн маалында Кыргыз өлкөсүнө келген жардамдардын бөлүштүрүлүшүн иликтеген ведомстволор аралык комиссиянын ишинин корутундусу тууралуу маалымат менен бөлүштү. Иликтөө тобуна медицина эксперттери, маалымат каражаты өкүлдөрү жана ар кандай чөйрөнүн өкүлдөрү киргизилген. Вице-премьердин айтымында ал комиссиянын ишинин алдын ала жыйынтыктарын уккан. Бүгүн биз алдын ала жыйынтыктарды уктук. Натыйжалар жана тыянактар, кырдаалды өзгөртүү боюнча сунуштар коомчулукка жарыяланат. Белгилей кетүү үчүн нерсе, ведомстволор аралык комиссиянын жарымы алгачкы күндөр эле иштебей калган. Кимдир бирөө мүмкүн болуучу кесепеттерден чочулап, достору жана тааныштары кимдир бирөөгө келип, мындан ары жумушун улантпоону суранышкан. Алардын ысымдарын жакын аралыкта жыйынтык менен кошо жарыялайбыз жана комиссия эмне үчүн түзүлгөнү тууралуудагы маалымат берилет. Ведомстволор аралык комиссиянын корутундусуна ылайык пандемиядан каза болгондордун айырмасы бир нече миңди түзөт деп алдын ала кабарлай алам. COVID-19-дун биринчи толкунунун ортосунда айрым чиновниктер документтерди жашырып, дарылоо жана дары-дармек менен башаламандыкка себеп болушкан. Мындан тышкары Сурабалдиева кээ бирлери пандемия маалында ишкерлигин жүргүзүүнү күчөткөнүн жазды. Катардагы дарыгерге эч кандай доомат болбойт. Дарыгерлер жарандарды баатырларча куткарып жатканда, айрым жетекчилер узак мөөнөттүү эмгек көргүүсүнө чыгып кетишкен. Ооруканалардын айрым башкы дарыгерлери кызыл зоналарга дагы барган эмес. Гуманитардык жардам уурдалган. Ведомстволор аралык комиссия көйгөйлөрдү ачып гана тим болбостон, аларды чечүү боюнча сунуштарды берет. Мамлекеттик каражаттарда, гуманитардык жардамдарда, насыяларды жана гранттарды бөлүштүрүүнүн так системасы, бардык нерселерде ачык айкындуулук болушу керек. Ар бир министрлик жана ведомство киреше жана чыгашалар жөнүндө эл алдында отчет берүүгө үйрөнүшү керек, деген Сурабалдиева. Вице-премьер ошондой эле билим берүү мекемелеринин ачылышы боюнча өз пикирин билдирип, баары жагдайга көнүшү керек деген. Анткени жарандар жана экономика мындан аркы чектөөлөргө туруштук бере албай турганын белгилеген.